Elimiz hem жақшы, qoşunlarımız hem жақшы. Bardı qoşunlarımız Kırgız. Birle men orusmun. Борька жақшы, торпақ, жақшы бала. Қаштап қойайын, жақшынақай болып. Инсан долбоорунун бүгүнкү каарманы 85 жаштагы Любовь Сергеевна Глушенко. Ал Ош шаарына караштуу Озгурдагы геологдордун дачасында каралбай калган адыр жеринде жолдошу экөө жалгыз жашайт. Жолдошу 80 жаштагы Анатолий Глушенко. Тамашачыл аксакал ар дайым жубайына жашоодон алынган күлкүлөрдү, өткөн кеткен окуяларды айтып зериктирбейт. Кемпир чалдын күн бою жумушу коро тегерегиндеги эмгек менен гана өтөт. Айылдың жашоосу жакшы, мынандай хурма терип атабыз. Чал кемпир экөөбүз жашап атабыз. Иштерибиз жакшы. Бул хурма болсо, самая сорты королек дейлет. Мунун ичинде немеси витаминдери hem көп, йоду hem көп. Мынандай щитовидный железасы орган адам менен адамга бул абдан пайдалуу. Бир күндө 2-3 дана жесе, ошо йоду аз болсо, йоду нормальный болуп калат. Ошон үчүн буну доктурлар жегле деп адамдарга тарсия кылат. Каарманыбыз 20 сотиктей жерге жашылча жемиштердин баарын эгип кышка даярданган. Короосунда алма, жүзүм, анжир, корма, анар, өрүк, кайналы, малина, карагаттардын түрүн эгип, өзүнүн ашып калса сатыкка чыгарат. Азыркы учурда жер төлөсүнө мөмө жемиштерин, жашылчаларын жыйып койгон. Акыркы мөмөлөрүн жыйнап жаткан учуру. Бияктан анан азыр эми барып, анарыбызда 1-2-3 калып калыптыр, ошону терип алайлы. Anar kalıptır 1-2-3 dana. Uşunu hem azık terip alabız. Kışı menen onu mazza kılıp jeyemiz. Nimeden sokamışı balkadan çıkarsak sok bolot. İçemiz. Bardık vitaminler. Kangayam kandıyam tazalayt. Danekini soku kan tazalayt. Poslağı bolsa baldardın içi ötkönde kaynatıp berse içini toktotat. Bar çok özünden çıkart. Malinalardı kaynatıp varenye kıldık. Badrangdарды томатный сок менен заливка кылып, неме кылдык, консервация кылдык, варенье бардыгы, карап деген бар жок өзүбүздүн огородубуздан чыккан. Чал кемпир экөөбүздүн жашообуз абдан тынч, жакшы, ынтымактуу. Жерибиз көп. Жакшы эле ушу дачада иштеп атабыз. Иштесең адамдын менети менен бар жок болот экен. Кыргыздарда hem, орусда hem макал бар. Адамдын көзү коркот, колу кылат. Адамдын көзү коркок болгон менен колу март болот. Күчтүү болот. Бар жок нерсесин кылат. Ушинтип огороддо карысагам, кыбырап, ошону кылып атабыз. Мурунку замандагы адамдар айтат эле, адам кымылдаса өмүрү узаят деп. Адам бир жерде отурса, ананы кыл, мунаны кыл деп бирөөлөргө буйруса, наоборот, ушу оягым ооруп атат, биягым ооруп атат деп отура берет экен да. Любовь Глушенкону кошуналары достаныштары Любани деп коюшат. Озгурдагы ээн тала геологдор дачасында 23 жылдан бери жашап жатат. 3 кызы, 8 небереси, 1 чебереси бар. Ош шаарында 1 кызы, 2 небереси жашап, кабарлашып турат. Ал эми калган балдары неберелери Орусия аймагында. Алар да убактылуу ал жакта акча табуу үчүн мигрант болуп кеткен. Кыргызстанга келип жашоону каалашат. Любени да Кыргызстанда жашоосу жакшы экендигин айтып, улуту орус болгону менен жүрөгү Кыргызстан деп согорун айтат. Москвага алып кетебиз дейишип атат, биз мынабай атабыз. Эмне себептен? Эмнеге себептен? Москвада адам көп. Башың айланып кетет. O adam болсо бири-бирине тааныбайт. А биякта жакшы. Элибиз hem жакшы, кошуналарыбыз hem жакшы. Барды кошуналарыбыз кыргыз. Бир эле мен орусмун. Ынтымакпыз, бар жагыбыз жакшы. Бир немеке болсо, эгер төтлөбө анандай эле, мынандай эле деп келишет, маслихатташат. Өздөрү болсо анан көрүнбөй калса, особенно кышта болсо, үйдө көбүрөөк иш кылып калсаң, саар менен малды жанына кетип, анан көрбөй калса, көрүнбөй калды эле, эмне болду эле, тынчтыкпы деп келип көрүшүп кетишет. Кыргызстан абдан жакшы. Мен апам Россиядан мени 53-жылы алып келген. Атам 100 жашта өтүп кетти, апам 95 жашта өтүп кетти.
Атамдың өткөнүнө 14 жыл болгон болсо, апамдын өткөнүнө 5 жыл болду. Ошондон алып келген, ушу баргар мен ушу Кыргызстанда жашайм. Анан Россия менен Кыргызстанды мусулман халкы менен орустардын немеси менталитети бири-бирине туура келбейт. Эмнеге дегенде, кыргыз эли боорчул болот. Боорду адамдар. Россияда онча эмес. Мынаяктан автобуста маршруткага чыгып калсаң, келиң эже отура калың дейт. Демеке десең, сама сүйлөсөң, сама башың айланып кичине мынтип калсаң, эже секин деп, уяк бягыны кармап калат. Ушунусу жакшы. Эл жакшы. Анатолий мырза менен Любене коросундагы тоокторуна чейин ат коюп алышкан. Мисалы, тоокторун Петушок, Чорный, Белый жана башка десе, уюнун атын Маня. Эркек торпогун Борис атап алган. Каармандарыбыз мал менен да адам сыяктуу сүйлөшүп, эркелеткенди жактырат. Борька, мой хорошенький Борька, умница Борис, хороший мальчик. Борька жакшы торпок, жакшы бала. Каштап коеюң, жакшынакай болуп. Ошондой, жакшы, молодец. Жакшынакай бар жокту жейт подряд, эркелебейт. Мына эштиктеги жумуштарымды бүтүрдүм. Эми чалма чай берем. Жашаганыбыз үйүбүз ушул, бир комната. Мына печкеге от жагабыз, печкеге ысык. Мынякта болсо, чалык камперекөбүздүн жатар жерибиз. Анякта болсо, орустардын немеси бар, боженкалары бар. Божья Матерь, Иисус Христос, ошондой деген нерселер. Биякта телевизорубуз бар, DVD-биз бар. Анекте мына гүлдөрүбүз бар. Мынякта болсо, мына подоконникте мына кышка мынандай кылып, бизде неме өсөт. Болгарский калемпир. Мына. Топтогон булар бадамдар. Мына азыр мен силерге көрсөтөмүн муну. Жумшак бадам. Бадамам бар жокка дары, жөтөлгө. Почогу болсо, жумшак почогу. Жара-парага жарай турган нерселер. Булар ошондой. Кышта буну чагып, элдер жейт. Вот тебе лепешки, пышки, вот тебе варенье, сахар, масло. Мы сейчас перешли на трехразовое питание. Бабулька кормит меня 3 раза в месяц. Дед, ну там же записывают. Ошо турмушубуз ошондой, чалмайбыз, ошондой шутка кылып жашайбыз. Абалар таза, элдер жакшы. Өзүң жакшы болсоң, эл жакшы. Өзүңдүн жүрөгүң таза болсо, бардыгынын жүрөгү таза болот. Кыргызча жакшы сүйлөп, ой жүгүрткөн Любене кесиби боюнча дарыгер. Анын өмүрлүк түгөйү Анатолий кыргызча түшүнгөнү менен көп сүйлөбөйт. Бирок кыргызча сыналгыны көрүп, гезиттерди окуп, акыркы маалыматтардан артта калбайт. Я всю жизнь проработал шофером. Мен пенсияга чыкканга чейин айдоочу болуп иштедим. Аялым экөөбүз бактылуу турмушта, сүйүктүү Кыргызстаныбызда ынтымактуу жашап, бири-бирибизди жакшы колдоп жашайбыз. Мен ушул жерде төрөлүп, иштеп, жаштыгым өткөн жерде жүрүү мен үчүн ар дайым жакшы. Жашоо кызык, башкага көз артууга болбойт. Кайсыл жерде төрөлсөң, ошол сенин мекениң. Человек там, его родина. Инсан долбоору Ош шаары.